жаш өспүрүмдөрдүн кылмыштуулуктун болтурбоо жана кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча буйрук кылам. Оңго кызматтык автоунагарга кадамда. Өспүрүмдөрдүн коопсуздугун камсыз кылуу максатында түнкү рейдтер уюштурулуп, укук коргоо органдары тарабынан шаар аймагындагы көчөлөр, эс алуу жайлары, компьютердик клубтар, бильярд залдары жана коомдук тамактануучу жайлар текшерүүгө алынды. Көзөмөлдүн жүрүшүндө жашы жете элек жаш өспүрүмдөрдүн өздүк документтери текшерилип, жаш курагы аныкталды. Рейдтин негизги максаты өспүрүмдөрдүн ата-энесинин коштоосуз түнкү убакта жүргөн учурларын аныктоо жана укук бузуулардын, кылмыштуулуктун алдын алуу. Канчадасыңар? 20. Белгилей кетсек, мындай алдын алуу иш-чаралары Талас шаарында жана башка аймактарда да жүргүзүлүүдө. Буга чейин да өспүрүмдөр арасында түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Тартип бузган жаш өспүрүмдөргө карата мыйзам чегинде протоколдор түзүлгөн. Бүгүнкү 2026-жылдын 20-апрель күнү түнкү 10-дон кийин бильярд ойногон оюн зоокторду кыдыруу иштери жүргүзүлдү. Жаш өспүрүмдөрдүн жүргөнү боюнча балдар аныкталган жок. Урматтуу ата-энелер, сиздерге кайрылып кетерим. Түнкү 10-дон кийин өздөрүңөрдүн балдарыңарды кароосуз көчөгө чыгарбагыстарды чакырып кетет элек. Эгер түнкү 10-дон кийин аныкталган болсо, укук бузуу кодексинин 74-берене менен протокол толтурулуп, 1000 сом айып пулга салынарыңарды эскертип кетет элек. Бардыгы кирген паспорт менен текшерилип. Жаш өспүрүмдөр келген жок. 2026-жылдын 3 айында Талас шаардык ички иштер бөлүмүнө 110 жаш өспүрүм жеткирилип, 110дун 30 баладан ашык балага 74-берене менен ата-энелерине протокол толтурулган, калгандарына түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп турат. 10-дон кийин иш-чара жүргүзүп турабыз. Буга чейин дагы көчө, арсенал, өспүрүмтүн, үй бүлөлүк зордук, зомбулук деген рейдтер жүргүзүлгөн. Ошонун негизинде кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча, үй бүлө зордук, зомбулуктун алдын алуу боюнча жаш өспүрүм түнкүсүн 10-дон кийин ата-энелеринин коштоосуз жүргөнү боюнча аныктоо боюнча иш-чаралар өткөрүлүп турат байма-бай. Адистердин маалыматына ылайык, мындай рейдтердин жыйынтыгында ата-энелердин жоопкерчилиги да күчөтүлүүдө. Ошондой эле өспүрүмдөрдүн коопсуздугун камсыз кылуу максатында көзөмөл күчөтүлөт. Таңсуу Нуржан кызы, Калмурат Мейманбеков, Талас шаары.